Заирова Замира Миталиповна. Врач-психиатр Кызылкыя шаарынын ЖДП бөлүмүнүн психонаркология бөлүмүндө иштейм. Мен өзүм психиатрияга кызыгат элем. Мен өзүм педиатрический факультетти бүткөнмүн. Участковый болуп иштедим, детскийде заведующий болуп иштедим. Анан эмнегедир мага кызык эле да психиатрия. Ошону адамдын психология немесине көп кызыкканым үчүн ушуну тандап алып келип иштеп отурам. Жакшы немеси ушу мага сүйүнүп, бата берип, мени Замира эже деп, даже кээде оштон, Ноокаттан, биз основном обслуживание территориябыз Ноокат району, Араван району, Кадамжай, өзүбүз Кызылкыя, көбүнчө Баткенден келишет. Иногда оштон келет, ушундай условиялар жакшы депчи. Анан бул жерде былтыры 4-5 ай мынандай полный ремонт кылып беришти. Бардык условиясы, ысык суу, муздак суу, эшикке халыс кылышты, бардыгын кылып беришти. Туалет, душ внутри. Сотрудниктер үчүн да душ бар, бардык туалеттер ичинде. Больнойлор келип, условияларга довольны болуп кетип атышат, рахмат айтышып. Питанияны больницадан алабыз, питания аябай жакшы. Өзү нормада 200 грамм нан эле, анан биздин больнойлорго көбүнчө тууган ургу келбейт да. Анан мен директорлорго кайрылып, хотя бы көбөйтүп бериңиздер деп 300 грамм нан кылып беришти. Нан дагы жетиштүү болуп атат. Кургак чай башка отделениялар албайт, бизге кургак чай берет. Постелдерибиз тынбай эскирген, алиги неме болгон, срок өткөн постельный бельелор тапшырып, постельный бельелорубуз жаңы келип турат. Өзүбүздө автомат кир машинабыз бар, өзүбүз жуабыз. Садыбыз бар, багыбыз бар, багыбызда иштейт. Отопление өзүбүздөн, умный печка менен кышта отопление, эките кочегар иштейт. Мурун жалгыз иштедим. Азыр 2-3 айдан бери мына баланы алдык. Тяжелый случайларда болот. Анан врачка неправильный бирдеме кылсаң, өчөшүп калгандарда болот да. Анан жакшы болуп, бизге рахмат айтып, ата-энеси батасын берип, сүйүнүп чыгып кетсе, биз да кубанабыз. Дарыларыбыз жакшы, жетиштүү бардыгычы. Ушу компьютерга өткөндөн кийин эрте менен 9-да кирсем, 6-7-де да жазып бүткөнгө успеть этпей каласың го. Баарын жазыш керек да, первичный осмотр бир больнойго канча кетет. Ошондо кыйналдым. Анан акыры айттым, мен аябай кыйналып кеттим, тем более сахар болуп калдым эле. Мага бирөөнү бериңиз, мен үйрөтөйүн дедим, өзүм өтөйүн, анан ал бала окуп келсин, мен полный жардам берип иштейм дедим. Мен мындай илгери биз больницада биринчи иштегенде, азыркы ар бир отделенияда бардыгында бирден дежурный врач болот. Биз баштаганда же реанимация жок. Бир эле чоң ушундай больницага бир врач дежурить этет элек да. Ошондо түнкү саат 4-тө, 3-тө роддом же башка жакты көрүп келе жатып, эшиктен карасам бардыгынын светтери өчкөн, уктап жатат. А биз түнү менен кайсы убакта скорый келет, кайсы убакта уктабайсың да, ошолорду көрүп. Бир Кудайга шүгүр, жашоомо ыраазымын. Үй жайым бар, машина айдаймын, машинам бар. Бакиев болгондо 5000 кылды эле го биздин айлыгыбызды. Ошону менен канча жыл иштедик, 7000 айлык алып жүрдүк жанагы кошумчалар менен. Эми апрелден баштап айлыкты алып сүйүнүп, довольный болуп калдык. Даже бир надзор балам, ой, Замира эже болуп калыптыр. Эмне болуп калыптыр? Бекболот деген жаш балам да. Десем, мага 33 000 түшүптүр дейт да. Балдар да, кыздар дагы баары сүйүнүп, довольный. Өтө алигиндай бедный, ата-энеси карабай, кыйналып, эме болгондорду көрсөң, любой эле адамдын боору ооруп кыйналат го. Ошон үчүн биз бардыгыбыз өзүбүз көбүнчө соопчулук кылабыз. Үйдөн кыздарыма айтам, иштегендерге айтам, бардыгы кийимдерин алып кеп беришет, кийинтебиз. Даже ушундай орозо мезгилинде эме күндөрү өзүбүз ушуларга алып келип, өзүм аш жасатып, бир күн эме кылып берем да. Колуман келген күнү алып берип турам. 20-30 жылдан бери бардыгы эми өзүмдөй эле болуп калыптыр да. Азыр мына өкөдө келди, өкөдө бакырып атат Замира эже деп. Алкогольныйлар кайра кайталанып түшөт. Себеби азыр эми арактын составын билбейсиң да, мурункудай эмес. А психическийлер, больнойлор бир жылда бир жолу, 2 жолу ошо ооруп калганда келип турушат. Сөздө, мамиледе да основном. Жакшы сөз жыланды ийинден чыгарат дейт го. Буларга дагы өзүндөй жакшы сүйлөсөң, сени бир тууганындай эле, эжесиндей, тууганындай көрүп, болгон сырын сага айтып, сенен суранышат да.